Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Тегирмен телебөрүүсү. Анын алып баруучулар мен Айдын Бакытбек жана Перизат Сайтбурхан. Бүгүн биз пандемия учурунда Кыргызстанда орто бизнес кандай иш алып барып атат, абалы кандай, ушуну талкуулоо үчүн студияга конок чакырганбыз. Ал Adex International курулуш компаниясынын директору, СИП панель ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Уларбек Бакырдинов болмокчу. Саламатсызбы, Уларбек мырза? Ушу орто бизнестин өкүлү катары сизге суроодо, ушундай кыйын экономикалык учурда орто жана чакан бизнес өкүлдөрү кандай иш алып барып жатат, кандай тоскоолдуктарга дуушар болушту? Эң биринчиден конокко чакырганыңарга рахмат. Анткени дегенде азыркы учурда баарыбыз билгендей эле негизи эле орто бизнес, кичи бизнестер өтө кыйын акыбалга келди. Чоң бизнестерде эле чоң потерялар болуп атат, бирок биздики мындай өтө сезимдүү болуп атат да. Себебинде биз жаңыдан иштеп келаткан, өтө жаңы өсүп келаткан компанияларыбыз. Эң негизгиси эми менин оюмча биздин рынок чет мамлекеттерден түздөн түз өтө көз каранды экени аябай ушул кризисте аябай байкалды да. Анткени дегенде бул азыркы учурда пандемияда карантинге жабылганда негизи жумуш токтогон, эми дүйнөдө жумуш токтоду да. Бирок азыр баарыбыз сезип турабыз, рыноктор ачылгандан кийин кандай десем, түздөн түз мындай көз каранды болгонубуз ишмердүүлүккө аябай таасир эткен да. Анткени дегенде биз азыр мен эми өзүбүзгө айтканда bizde карантин ачылганда деле башка мамлекеттерде карантин узарып атат дагы, ошол себептен кээ бир нерселер тоскоолдук болот деп мындай күтүп турабыз да. Вот силердин курулуш компания өзү акыркы канадалык технологиялар менен жана СИП панель аркылуу үй курат да. Силердин ошо жанакы материалдар демек чет өлкөдөн келип, анан бул жерден курулуп, анан салынат, Ошондо азыр чек ара жабылгандан ушинтип бизнес кыйналып атабы? Чек ара жабылгандан бизнес эми бул мындай да. Биз курулуп аткан объектилерди, курулуп аткан курулуштарды токтотконго дуушар болдук, себебинде карантин болуп. Ал эми ал жакта эле куруп кете бермекпиз негизи, если карантин болуп токтотпосо да. Бирок бул жерден мындай мааниде айтып атам да, мисал катары айтып кетейин да. Биз үйдү утеплениеде, үйдү жылуулатуучу материал катары көп учурда пенопласт колдонобуз, жана ошол учурда базальт колдонобуз да. Эми экөө тең чет мамлекеттен келет бизге. 100% чет мамлекеттен келет да. Бирок базальт боюнча Кыргызстандын месторождениялары бар да. Биз өзүбүздүн мындай өндүрүштү деле өркүндөтүп иштесек болот да. Бирок тилекке каршы конкуренцияны эмете албайбыз да, көтөрө албайбыз да. Себебинде Россиядан объемдуу товарлар келет дагы, биздин местный ишкерлерди мындайча айтканда өнүгүшүнө бир дуушар болуп калып атат да. Азыркы учурда ошол кризис болуп, көп ишканалар жабылып, көп ишканалар чоң чыгымдарды алып баратат. Себеби дегенде кризис болсо деле алар жумушчуларга айлык акы төлөп, налогдор бар, ошолордун баарын төлөп атышат да. Негизи эле азыркы ошондой болуп аткан учурда силер өкмөт тарабынан кандай жардам көрүлүп атат да, силерге кандай жардам берилип атат? Ошол. Эми негизинен баарыбыз эле билет болушубуз керек, Кыргыз мамлекетинде жашайбыз. Кыргыз мамлекетинде жашаган менен конкреттүү түрдө бизге бул жактан жардам берилип атат, көмөк көрсөтүлүп атат десем калп болуп калат. Салыктар боюнча. Салыктар боюнча бизге мамлекет эми милдеттүү түрдө азыр эме кылды, каникулдарды берди. Бирок башка өнүккөн мамлекеттердегидей бизнести мындайча айтканда колдоо иретинде мындай проценти азыраак болгон же алыскы мөөнөткө болгон мындай акчалай же болбосо башка бир түрдө жардам берилүүсү күтүлүүдө эмес да. Бирок ошол эле кризисте өзүңүздөр айтып кеткендей орто бизнестер, мисал катары айтып кетем, ошо СИП панель менен салган компаниялар, Кыргызстанда онго жетпеген компания барбыз, СИП панель менен Кыргызстанга үй салып иштеген компаниялар. Ушул кризистен бүткөндөн кийин, карантин бүткөндөн кийин иштеп баштаганда бирдиктүү иштейли деп ассоциацияны түздүк да. Ушул карантин учурунда түздүк да. Себеби дегенде бул бирден бир кризистин кесепети да. Себеби дегенде баарыбыз түшүнүп турабыз, что эртеңки күнү баарыбыз мындай рынокто калыш үчүн биригишибизге туура келип атат да, консолидация болушубуз туура келип атат да. Ошол себептен ассоциация түзүп, буйруса мындай биригип иш алып баралы деген ойго келдик да. Мамлекеттен азыркы учурда конкреттүү жардамдар мындай бериле элек, аны 100% айтып алабыз. Болгону бизнес өкүлдөр баары тең түшүнүп турат.
өзүбүзгө гана мындай ишенип жана өзүбүздүн күч аракетибиз менен эле бул кризисти азыркы учурда жеңбесек, мамлекеттен мындай конкреттүү точечный бизге жардам скорее всего бере албайт го. Бирок ошол учурда мисалы үчүн жалпы эле сиздин компанияңыз эмес же болбосо жалпы силердин тармагыңарда эмес, эгер жалпы эле бизнес тармагын алып карасак, мамлекет тарабынан жардам берилбеген күндө алардын канчасы мындай кайрадан жашап кете алат да? Себеби дегенде ошол эле азыркы күндө иштеп аткан жанагы алып жеткирүүгө иштеп аткан кафе, ресторандар деле биз жабылып калышыбыз мүмкүн деген ойлорду айтып атат да. Эгер ошолорду айтсак, ошол мисалы үчүн канча негизи жашап кетүү мүмкүнчүлүктөрү кандай деп ойлойсуз? Бизнестин канча пайызы жашап кете алат кризистен кийин? Негизи эми проценттик деңгээлде мындай айтышым кыйын, анткени дегенде бул жерден эми адамдардын өзүнүн жеке эмесинен дагы кандай десем, жеке качестволорунан жана андан тышкары дагы буга чейинки ишмердүүлүгүнөн, даярдыгынан, кадрларынан көп мындай таасир этет, канчалык деңгээлде жашап кетиштичи. Бирок баарыбыз билип турабыз, бул учурда иштеп аткан көп компаниялар жабылышы мүмкүн, бирок иштеп аткан компаниялар жабылгандан кийин анын ордуна башка компаниялар да пайда боло баштайт да. Биз мен мындайча айтканда ишкер катары мамлекет бизге түздөн түз акчалай жардам бербесе дагы мындай мыйзам аркылуу рынокту бир коргоо мындай кадамдарын таштаса болмок да. Мисал катары айтып кетсек, биз негизи өзүбүздү эми сельхоз мамлекетин агрардык айыл чарба мамлекети деп элестетебиз. Бирок бул акыркы бир кварталда эле бизге мындай элементарно бир эле мындай пример да. Ошол эле Казакстан мамлекетинен 5 миллионго жакындай жумуртка киргизилди да. Бул карабайсыңар, биз өзүбүз айыл чарба мамлекети дейбиз. Ушундай сыяктуу бүт сектордо ушундай да. То есть биз, например, Евразеске кирдик, жана ушундай чоң уюм мамлекеттер менен биргеликте иштешебиз деп мындай союзга кирдик. Бирок союзга киргенде биздин ички ишкерлер эч бир корголгон жок да. Алар конкурентто способный болуш үчүн аларга либо акчалай жардам бериш керек болчу, чтобы алар объемду чоңойтуп Россиянын компаниялары менен, Казакстандын компаниялары менен конкурировать эткедечи. Же болбосо бир мындай жолдорун түзүп бизди коргош керек болчу да. Бирок тилекке каршы азыр коргоодо кадамдар болгон жок дагы, и колдоодо кадамдар болгон жок да. Ошол себептен бул коронавирус башталганда рынок мындай аябай сезилди да, ошол кризисчи. Бирок бул кризис ага чейин эле ушул нерсе бараткан да. Местный компаниялар, биздин ички компаниялар кичирейгенден кичирейип тездетип койду, бул ачып койду да, айкын ачып койду да. Уларбек мырза, сиз туура айтасыз. Мисалы, жана дүйнөдө эң авторитеттүү изилдөөчүлөр курган Doing Business деген рейтинг бар, Всемирный банк каржылаганчы. Ошол боюнча акыркы жылдары, 5 жылдарда позиция жаман төмөндөп келатат. Ошо бизнестин ишмердүүлүгү боюнча. Мисалы, жаңылбасам, Кыргызстан ушул рейтингди мындай жиликтегенде бизнесмендер электроэнергияга кошулуу боюнча дүйнөдө 190 мамлекеттин арасында 160-орундарда турат. Ошо силердин ошо мамлекет тарабынан кайсыл секторларда кыйынчылыктар кездешилет да? Электроэнергияда, дагы кайсыл сфераларда? Суу мүмкүн. Негизинен эми биздики мамлекетте мен пессимисттик ой айткандай болушу мүмкүн, бирок бүт эле жерде да, мындай бир жерде, могул жерде жыргап атат деп айтыш өтө кыйын го дейм. Анткени дегенде мисал катары айтып кетейин. Эмне себептен өндүрүштү айтып атам да. Эгер мамлекетте өзүнүн ички өндүрүш мындай эме болбосо, мындай тийиштүү деңгээлде болбосо, ал мамлекет кандай бир эмне аракет кылбасын, по-любому барып башка мамлекетке көз каранды болуп туруп, экономикасы да өнүкпөйт да. 2015-жылы мен Турция мамлекетинде болдум. Турция мамлекетинде болгондо Турцияда программа бар, COSGAP деген программа бар да. COSGAP деген программанын алкагында жаш, мага окшогон, мен деле азыр өтө мындай өзүмдү жаш категорияга эле кошом, бизнес кылайын деген жаш балдарга мамлекет түздөн түз жакшы жардам кылат да. Жардам кылганда кандай кылат? Биринчиден сени окутат экен. Неме кылгангачы, мындай кандай десем, бизнес кылганга. Экинчиден болсо $50,000 грант иретинде жана дагы $50,000 алыскы кредит катары берет дагы, и сага помещение да берет да. Ал помещение берет дегенде, мындай биздин Дордой бар го, биз баарыбыз Дордойго барганбыз. Ушул эле Дордойду элестеткиле, бирок ар бир контейнердин ичинде кичинекей мини производство. Ар биринде.
аларда болсо мамлекет централизованный сырье алып келип берет экен арзан баада. Мамлекет ошол эле учурда башка компаниялар аркылуу сбытын уюштуруп берет да. Мен ошондо Анкара шаарынын эмесинде болдум, ушундай промышленный районунда. 20 миңге жакындай компания иштейт экен. Элестетип отурсуңар да, ар бир компанияда 5тен 10га чейин киши иштейт да. Ар бири жеке ишкер. Вот ушундай сыяктуу болуп өндүрүштү өнүктүрмөйүн биздин мамлекет мындай кредиттен кредит алып эле башка чоң мамлекеттерден карыздын мойнуна карыз кирип эле, бирок тапкан акчабыз кайра башка мамлекеттерге ушинтип чыгып кете берет да. Ошол себептен менин оюмча бул жерде мамлекет өзүнүн мындай кайсыл секторго бир басым жасаш керек да. Мисал катары айтканда, например, биз конкреттүү түрдө тандашыбыз керек болуп атат да, биз кандай мамлекет курабыз? Агрардык мамлекет курабызбы? Бул мен саясат жөнүндө айткан жокмун. Парламентаризм, президенттик форма, ал башка мындай четкинде тема да. Именно экономикалык жактан да. Биз кандай мамлекет куруп, адамдарды кантип жумуш менен камсыз кылабыз? Вот ошол суроону берип туруп, ошол суроого жооп бериш керек болот да биздин мамлекетчи. Биз тараптан, бизнес тараптан азыркы учурда мен ошол мындай өзүмдүн мындай кыялымды айтып келейин. 2015-жылы барып келгенде ушундай бир ниет менен келгем да. Мен Кыргызстанга келип, ушундай бир промышленный район ачам деген ушундай максималисттик эме менен келгем да. Кыялдар менен келгем. Ошондон бери азыр 5 жыл өттү. Бир өзүбүздүн производствобузду толук кандуу мындай чоң максималдык объемго жеткизишке жете албай атабыз да. Себебинде тоскоолдуктар көп да. И конкрет түрдө колдоо жок да. Негизи ошо биз ЕСке кошулуп аткандачы Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду ачылбады беле? Так эле ошо силерге окшогон сиз көздөгөн максатты каржылоо үчүнчү, өндүрүштү колдоо үчүн. Анан бирок көп сын пикирлер айтылат да. Мисалы дагы эле жаңылбасам бул өнүктүрүү фонду кичинекей стартаптарды колдобойт. Чоң анан ошо силер ошо кайрылып көрдүңөрбү ушундай фондторгочу? Негизинен азыркы учурда биз иш алып барып атабыз. Ошол боюнча негизи эми дайыма инвестиция издөөгө мындай айтканда бизнеске келгенде канчалык деңгээлде бизнесин өнүкпөсүн, бирок дайыма инвестиция керек болот экен да. Анан ошол себептен инвестиция издөө жолдорун дайыма карап жүрүп атабыз. Бирок тилекке каршы мындай өтө оор да шарттарычы. Сен условно айтканда сен $20,000 алыш үчүн сен залогко мындай жок эле дегенде $60,000 оокатты коюп беришиң керек да. Орто бизнесте, кичи бизнесте андай шарт жок. Алар өзлөрү помещениени мындай айтканда арендага алыш керек, ал жерге ижарасын төлөш керек, товарды алыш керек, товарды сатыш керек. То есть мындай процесс аябай көп убакытты требовать этет да. Ошол учурда андай шарт менен кичи ишкерлер кредит ала албайт да. Айла жок. Анан кичинекей финансылык институттар барго, микрокредитный компаниялар. Ошондой микрокредитный компаниялардан алышка туура келип жатат да. Азыр мен так сандарын билбей кеткем, бирок микрокредиттик компаниялардан кичи ишкерлер алган акчасы менен чоң банктерден льготный кредит алгандардын айырмасын алсак, аябай эле билинип калат да. Кайсыл компаниялар мындай кичи ишкерлер каяктан акча алып, кандай проценттерди төлөп, и каяка кетип атканычы. Бул болсо бизнеске өнүгүүгө алып барбайт да. Ошол инвестиция жөнүндө сөз айтып кеттиңиз. Мисалы үчүн сиз инвестиция издеп көрдүңүз, буга чейин. Негизи эле өлкө ичинде эмес, чет элден дагы инвестиция тартып келгенге аракет болот да. Себебинде ар бир бизнес эле өзүнө чоң бизнеске айлантууга аракет кылат. Ошондо кандай кыйынчылыктарды, эмне үчүн, мисалы үчүн эмне үчүн бербейт да? Мисалы үчүн сизде идеяңыз бар, мындай иштеп аткан производство, өндүрүш бар, анан эмне үчүн, мисалы үчүн негизинен биздин эң основной мындай эң негизги проблемабыз, көйгөйүбүз бул биздин рынок кичинекей да. Рынок кичинекей дегенде, мисал катары айтып кетели, биз Бишкектеги компаниябыз, биз нарындагы барып айылга филиал ачып, же өкүлчүлүгүбүз ачканбыз, бизге экономикалык жактан мындай эме эмес да, пайдалуу эмес да, ал эч пайда алып келбейт да. Ошондой эле сымал биздин мамлекеттин рыногу кичинекей болгон себептен бизге чоң компаниялардын мындай кириши кандай десем, эме эмес да, кызыктар эмес да. Кирсе алар бизде как рынок сбыта катары кирет, бирок инвестиция катары кирбейт да. Ошол болуп атат да негизи менин. Мисалы үчүн кайсыл тармакка биз инвестиция тартып келүү мүмкүнчүлүгүбүз бар? Мисалы үчүн могул кризис дейбизби, хаос дейбизби, ал мындай мүмкүнчүлүк катары эгер карап көрсөк, кайсыл тармактарда бизде мүмкүнчүлүк бар да инвестиция тартып келүүгө? Азыркы мул карантин болуп, кризис болгондо, пандемияда көрсөттү го дейм, ар бир мамлекет негизинен
буга чейин баарыбыз билебиз да, мына дүйнөдө глобализация болуп мамлекеттер аябай биригип атпады беле, бирок могу пандемиядан кийин менин жеке оюмча мамлекеттер жабылат, кайра национальный эмеге көбүрөөк басым жасашат дагы. Ошол себептен менин оюмча бир бул секторге акча тартып келебиз, бул жактан алып келебиз деген ойду менин оюмча мындай жокко чыгарыш керек го деген ойдомун да, менин оюмчачы. И тартып келиш да кыйын го дейм да. Себеби дегенде бизде алтын ресурстар бар, баарыбыз билебиз, мына горный эмелер көп да, кеңдер көп да, бирок кеңдерди иштетүүдө деле баарыбыз биздин мындай печальный опыт деп коебуз го, печальный опытыбыз бар. Ошол себептен ал жакты деле бузуп казыштын деле эч кажети жок го дейм да. Азыркы учурда кыргыз элинде эмне менен айырмаланат да? Баарыбыз билебиз, мобильность жана көнүп кетүү шарты менен айырмаланат да. Ошол себептен менин оюмча дүйнөнү кара кадам таштайбыз десек, жаңы технологияларга басым жасаш керек го дейм да. Кичинекей мамлекет болгондон кийин азыркы учурда баарыбыз билгендей Кыргызстанда деле жакшы бир ишкер байкелер бар. Мен билген мисал катары айтып кетебиз, жана Азиз Абакировду айтып, парк высоких технологий деп Америкадагы Кремниевый долинадай болгон Кыргызстандагы программисттердин уюмун түзүп, чет мамлекеттерден заказ алып келип, таза акча алып келип атышат да. Кыргызстандан эч нерсени сатпай, болгону балдардын эмгегин сатып атышат да. Кыргызстанда туруп, бирок Западтагы мамлекеттегидей эле акча таап атышат да. Ошондой сыяктуу болуп, биздин мындайча айтканда мамлекет бир секторду конкрет түрдө тандап, келечекте пайдалуу болчу дүйнөгө, кызмат кылчу. Менин оюмча ушундай сыяктуу кылса бир жылыш болмокпу дейм да. Ушу Уларбек мырза, сиз айткан ойдо эле өткөнкү парламент жыйынында депутат Айнур Осмонова да айтты да, ушу кризисте биз кайрадан ойлонуп, ушу кризиске кандай гана болбосун каатчылыкка туруштук бере алган, андан көз каранды секторлорду куруп, Кыргызстан кичинекей мамлекет болгон үчүн ушундай IT-ге окшогон тармакты колдонуп эметишибиз керек дегенчи. Бирок ошол эле учурда, мисалы, өткөнгү биздин конок депутат Нурбаев айтып кетти да, Кыргызстанда мамлекет кийлигишпеген секторлор өнүккөн депчи. Бардык мамлекет кийлигишсе эле өнүкпөйт депчи. Аны алда сунуш кылып атат, антикризистик жанагы стабилизациялык фонд куруп, Улуттук банктын ошол эле Россия Кыргызстанды өнүктүрүү фондунун акчасын топтоп, экономикага колдонушубуз керек деп, ошол акчалардычы. Сиздин оюңузча, биздин саясий күчтөр, ошо Нурбаевден сунуш болду, ушундай Темир Сариевден күндөрдү сатуу боюнча сунуш болду. Сиз жеке ишкер катары дагы өкмөт кандай программалар сунуштаса болот? Азыркы кризистен чыгып кетүү боюнчачы. Негизинен менин оюмча да мүмкүнчүлүк шарттар түзүш керек да. Шарттар түзүү дегенде кандай? Биздин өкмөт кийлигишкен секторлор, биздин өкмөт бизнеске кийлигишкенде бир эле жол менен кийлигишет да. Салыкты төлө. Салыкты жашырып атасың, мындай текшерип, колго чаап, бурчка такап, кол бутун сындырмай эле мындай жолдору бар да. Ошол жолдордон артка кайтып, өткөндө деле биздин Кыргызстан эле министр экономикасы жогорку кеңештин отчетунда өзү айтып кетти да. Теневой экономика Кыргызстанда 1,5 миллиардка жакындай депчи. 1,5 миллиард доллар. 1,5 миллиард доллар. Теневой экономикада салык түшпөй жүргөн, мындайча айтканда, бул 1,5 миллиард салык акчанын көлөмү эмес да, бул салык болуш керек. Жок, бул акчанын көлөмү да. Бирок ошонун ичинен да канча салык чыкмак, мындайча айтканда, ошону эслей таза эмеге өтсө да. 30-40%. Бул эмне себептен теневой экономикага качып атышат бизнес? Себеби дегенде салыктын төлөмдөрү өтө жогору да. И мындайча айтканда, мындай да, мамлекет менен бизнес бири-биринен көз каранды да. Биз мамлекеттен көз карандыбыз, бизнес мамлекеттен көз каранды болсо, мамлекет бизнестен көз каранды. Себеби дегенде мамлекеттин бюджети ошол эле бизнестин салык төлөгөндөрүнөн түшөт да. Бирок сен салыкты көбүрөөк кылып коюп туруп, тигини качырып, анан аны кайра кармап, камап, аны жаап салгандан көрө, лучше проценттин эмесин азайтып туруп, бирок тиги постоянно өркүндөп өсүп, көбөйсө көбүрөөк мындай келечекте, алыскы келечекке көбүрөөк пайдасы келет да. Ошондой сыяктуу менин оюмча биринчи иретте азыркы учурда колубуздагы бар нерселерди оптимизациялаш керек да. Мындай стабилизациондук фонд түзөбүз деп сунуш кылып атат деп атпайсызбы? Бирок ошол стабилизационный фонд түзүш үчүн, например, Россия мамлекетинде бар да. Россия мамлекетинде болсо, постоянный источник дохода мамлекетникечи. Бул мамлекет чоң көлөмдөгү нефть сатат, газ сатат, лес сатат, тактайлар сатат. Ошондой сыяктуу нерселерди сатып, мамлекет постоянно өзүнүн тапкан акчасы бар да. Кыргызстанда андай эч бир источнигибиз жок.
Ошол себептен биз өзүбүздүн колубуздагы бар нерсени мындай ушул кризис учурда колуңда бар нерсе эмне экенин бар экенин карап туруп, менин оюмча, ошол кайсы жери сбой берип атса, ошол жерлерди механизмдерин түзтөгөнгө аракет жасаш керек го дейм да. Мисал катары айтып кетейин, мындай да, мен өзүм бул айыл чарба жеринде чоңоюп, айыл менен чоңойгон балабыз, өзүбүздүн бал челектерибиз бар да, мындайча айткандачы. Кыргызстандын балы дүйнөдөгү эң популярдуу, эң качественный бал болуп эсептелет да. Бирок азыр дүйнөлүк рынок алып чыгалы деп биз сбыт дагы таап, бирок ошол жака жеткизиш, кагаздарын өтүш өтө чоң көйгөйлөр жаралды да, мындайча айткандачы. Ушундай сыяктуу да. Колуңда бар нерсени эле сатуу, жеткизүү жолдоруна мамлекет көмөк көрсөтсө, мисал катары айтып атам да, мен жеке өзүмдүн мисалымда катарында айтып атам да, мындай өзүм конкреттүү түрдө ошол нерсени мындай көрүп аткан нерселердин Япония мамлекетине алабыз деп атышат. Карантин башталгандан бери эле кыйнап атат биздичи, жөнөткүлө деп. Бирок биз тийиштүү кагаздарын алып, товар турат, мындайча айткандачы, сбыт турат, алам деген чет мамлекеттен мамлекет. Ортодо цепочка. Ал маселе жанакы ХАС, ана ISO деген стандарттардын лабораториясы жок болдугунан себебинен да, ооба. Мисалы, Япониядан тышкары билесиздер, 2016-жылы Европа биримдиги GSP+ деп Кыргызстанга преференция берген. Ошо преференция боюнча биз Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү 6000 балдан тышкары 6000 товарды Европа биримдигине экспорттогонго мүмкүнчүлүк ачылган. Бирок ошо мындай жылбай атат да ордунанчы. Негизи сен айтып өткенде GSP+ программасын изилдегенде Европейский комиссия келип изилдегенде ошол 6000 перечень наименование эмелерди ташыса болот деп биз жана пошлина төлөбөй депчи. Ошонун эң приоритеттүү катары биринчи списокто ошо биринчи бал, андан кийин жаңгак, анан таластын фасолу турат да. Европадан комиссия келип бизге изилдеп берип атат. Эч нерсени мындай жаңы нерсени придумать этип, мындай бир нерсени ойлоп табыштын деле кажети жок. Просто колубуздагы бар нерсени эле ойлонуштуруп туруп эле мамлекет мындайча айтканда ошону жеткизүү жолдорун, логистиканы туурараак уюштуруп бергенге конкрет түрдө көмөк көрсөтсө да. Антпесе мамлекетибиз кичинекей. Чоң мамлекеттеги бир кичинекей орто компаниядагыдай эле мамлекетпиз, мындайча айткандачы. Мындай. Сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн ушул даяр нерсени жолдору бар экен, даяр экен, сбыт бар экен, продукция бар экен, эмне үчүн болбой атат? Негизи мындай да. Эми бул мен бул жерден только жеке ойлорумду айтып атам, мындайча айтканда. Биздин мамлекеттик ишкерлерде неме жок да, драйв деп коет го, мындайча айтканда, драйв, энтузиазм, кызыгуу, ошол жерден жумуштан мындай жумуш сага жөн эле бир эле финансылык акча алып келип ошол жерден сен үй бүлөңдү баккандан тышкары дагы сен ошол жерден моралдык мындай эмоционалдык дагы бир эме көрүшүң керек да. Кандай десем, орусча айтканда удовлетворение деп коет, ошол жерден ыраазы болушуң керек да. Биздин мамлекеттик ишкерлер көп учурда эч бир инициатива көтөргүсү келбейт. Жана биздин практикада мамлекеттик ишкерлер менен сүйлөшүп көрсөң, инициатива көтөрүп бир нерсени ишке ашырып көрөлү деп аракет кылгандарым болсо, кийин ал проект ишке ашып же бир нерсе болуп кеткенден кийин кайра ошолорду мындайча айтканда жоопко тартып, суракка алып, кыйнап, ошол себептен баары коркуп калган да. Вот бул азыр конкреттүү түрдө биз ушул нерсе менен эметип атабыз да. Мисалы азыр айтып кетейин да, четин чыгарып кетейин да. Баарыбыз билебиз, коронавирус башталгандан кийин башка коңшу мамлекеттер бүт бара тең больницаларды курду да. Биздин технология ошондой эле сымал бир айдын ичинде чоң 2000-3000 квадрат метрлик больницаны куруп салганга. Кайсы сип панель айтып атасыз? Сип панель технологиясы менен куруп салса болот да. Силер даяр болчусуздар ошону куруп бергенге? Биз даяр болчубуз куруп бергенгечи. Бирок мамлекеттик мындайча айтканда ошол эле Өзбекстанда контейнерлерден куруп салышты. Бирок биздикинде болсо мамлекетте тийиштүү нормалар жок болгон себептен бул технологияны кандай десем нормалар дегенде сниптер деп коебуз да. Сниптер болсо бизде Кыргыз мамлекети Советтер Союзунан чачырап чыккандан бери бир да жаңы снип иштеп чыккан эмес экен да. А Советтер Союзу үчүн бул технология жок болчу да. Сниптен бул талаптар, Снип деген строительные нормы и правила деп коет да. То есть талап нормалары, стандарттары ошолору жок болгон себептен бул процесс азыр мындайча айтканда неме болуп атат да, мындай дагы эле согласование болуп атат да. Мисалы үчүн азыр керек да андай эме мындай дарылоочу жер керек. Себеби дегенде ар бир эле мисалы үчүн жалпы эле дүйнөнү карасак, алар бардыгы шаардан бир аз сыртта болгон же болбосо чоң ошондой баары бир жерде болгон
кызыгып баары куруп атышат. Ошол Кытай курду, Өзбекстан курду, Ташкенттин сыртында Казакстан курду. Казакстан курду, ооба. Казакстан курду. Ошолор эмне үчүн биздин мамлекет эмнеге кура алган жок, эмне үчүн эмне чечим жетишкен жок? Бул жөн гана эмне себеп болду да ошону куруп жетишпей калган? Негизинен бюрократия, мамлекеттик бюрократия өтө биздики мындай аябай тамырлашып кеткен экен дагы. Мындай бюрократияда бат-бат иштеш керек да, өзүнүн системасы болуш керек да. Биздики ошол процесс согласованиясы өтө узак экен да. Мобилдүүлүк жок да. Мобилдүүлүк жоктун себебинен эле процесс жайлашып кете берет да. А канчалык процесс жайлашып кете берген сайын, например, бир мамлекет, биздин кичи мамлекет болуп атпайбызбы? Кичинекей мамлекет болгондон кийин биз дүйнөдө болуп аткан процесстерге бат-бат реагировать этишибиз керек да. Ошон үчүн мамлекеттик аппараттагы мобильныйраак болуш керек да. А биздики болсо, эми билбейм, кыргыз мамлекетинин органдары менен иштешип көргөндө кичинекей 5 миллион, 6 миллиондук мамлекеттин аппараты эмес, а келтеген Советтер Союзун башкарып аткан мамлекеттик аппарат менен иш алып баргандай болосуң да, мындай ощущение. Анткени дегенде мындай аябай көп органдар, дублирующий органдар көп. Анан алар болсо мындай так вертикалда жок дагы, горизонтально бири-бири менен макулдаша албаган органдар көп да. Бирөө макул болсо, экинчиси макул болбой тура берет. Үчүнчүсү макул болсо, төртүнчүсү каршы чыга берет да. Ошол ситуация түздөн түз влиять этип атат да. И эң негизгиси болсо, биздин бийликте мамлекеттик ишмерлерге мындай инициативный болгонду колдобойт да. Баары ошо Ликванюну мисал кылган жакшы көрсөтөт го. Ошол айткандай мамлекеттик ишмерге патриотизм жана творческий прагматизм керек деп коет го. Ошо творческий прагматизм аркылуу мамлекетти көтөрүш керек депчи. Мындай болуп атпайбы, например, элементарно, например, биз могу коронавирус башталганда бир айдын ичинде ушул өтүп кеткен бир айдын ичинде. Эми мындай элементарно айтканда, эгер больницаны куруп баштап калчу да болсок, биз больницаны уже бүтүп калмакпыз да. Бирок биз бул негизги башка больницалардан эмне айырмасы бар? Мисалы үчүн эмнеси боюнча айырмаланмак да? Мисалы үчүн мамлекет ансыз деле больницаларды куруп негизи мындай да. Башка биздин коңшу мамлекеттер деген өнүккөн мамлекеттерди алып көрсөк, мындай да. Ал жерлерде больница куруп атышат, жаңы больницаларды. Бирок алар больницаны курбай деле койсо деле, башка деле мындай тийиштүү деңгээлде больницалар бар болчу да. Бирок алар деген атайын коронавируска каршы деп, бул бат жуккан оору болгон себептен инфекционный кылып өзүнчө бөлүп куруп атышат да. Инфекционный больница деген өзүнүн талаптары башкачараак болот да. Ал немелердин палаталардын кандай болуш керек, ичинде эмне болуш керек, 2-3 выходы болуш керек, ушундай эмелер бар да, талаптары бар да. Башка берки больницалар ага жооп бербейт да. Ошондой сымал да. Ал эми биздин Кыргызстандагы баарыбыз көргөн акыбал көрсөтүп атат. Бизде башка больницалар эмес, негизи эле региондордогу акыбалыбыз больницалар боюнча, бар больницалар боюнча өтө оор да. Анан биздин оюбузча бул негизи сип-панель менен курбаса да, негизи эле куруп бир ушул жактан да иш алып барыш керек болчу да. Себеби дегенде медиктердин жанакындай оорушуна, жуктурушуна бүгүн эле интернетке чыгып атат, көрөсүздөр. Медик жана кайсыдан кийим алмаштырып котонгон жерин көрсөттү. Эми мындай мамиле бул туура эмес, туура эмес да. Бирок ошол эле учурда сип-панель менен куруунун негизи айырмасы эмнеде да? Берки мындай биздин курулуштагы мындай да, артыкчылыктары эмес. Артыкчылыктар. Кечиресиздер, мындай да, сип-панель деген бул биз ойлоп тапкан нерсе эмес. Бул дүйнө жүзүндө өзүнүн орду бар технология. Канада мамлекетинде пайда болгон. Канада мамлекетин баарыбыз билгендей суук мамлекет. Биз болсо баарыбыз тең тоолуу мамлекетпиз. Биз да кышында баарыбыз үшүүбүз. Ошондой эле сыяктуу Канада мамлекетинин канадецтер үшүп, аларга жылуу үй керек болгондон анан чыккан технология да. Эң негизгиси айырмачылыгы болсо, бул дуалда да. Биз, например, топурактан курабыз, кирпичтен курабыз, башка нерселерден курабыз го. Бул жерде болсо ортосунда пенополистирол, эки жак бетинде ОСБ болот дагы. Анан үй болсо дуалы, сеники бир учурда дуалды, жана ошол эле учурда үйдү жылуулукту сактоочу материал катары кете берет да. Куруу мөөнөтү абдан аз, жана үйдү курганда дагы акча өнөмдөйсүң, жана үйдү эксплуатациялоодо дагы акча өнөмдөйсүң да. Ошол технологияны биз Кыргызстанга алып келдик. Анткени дегенде бул технологияны Кыргызстанга алып келердин астында биз да изилдедик да, бизге керекпи, кереги жокпу депчи. Анткени дегенде бизде Кыргызстанда экилик үй бар экен да. Үй боюнчачы эң башкы бул кышкы суу, экинчиси болсо жер титирөө.
Бул ушул эки көйгөйгө тең түздөн түз эң жакшы төп келген технология да. Ошол себептен алып келип азыркы учурда Кыргызстандын булуң бурчуна салып атабыз. Элдер кызыгып салдырып атат. Себеби дегенде баарыбыз билгендей жана газ, автогаздар келгенде деле баары коркуп болбойт экен, бул жарылат, машинага койбош керек деген да. Бирок убакыт өтүп, элдер аны колдонуп көрүп, мындай чыныгы экономиясын көргөндөн кийин азыр машина сатып алам десең, газы жок болсо, баасы арзаныраак болот да. Ошондой сымалып эле сип панель менен да элдер үйлөрдө аябай сала башташты да. Сип панель менен аябай көп салыш үчүн бирок мамлекет нормаларын, стандарттарын иштеп чыгыш керек да. Азыр ошол үстүндө конкрет түрдө иш алып барып атабыз да. Ассоциациянын бирден бир максаты дагы ошо сип панельди мыйзамдаштыруу жолдорун издеп атабыз да. Ушул мына силер ошо сип панель ишкерлер биригиптирсиңер да ассоциациягачы. Мындай карасак, баарыңар конкурентсиңер бири-бириңерге. Бирок айла жоктон биригип атасыңар. Демек, силердин ортоңордон конкуренциядан тышкары дагы абдан чоң көйгөй бар окшойт да, силер бириккениңерге карагандачы. Ушу эмне көйгөй силерди бириктирипти? Мындай да, көйгөй деген эң биринчи эле бул стандарт, мамлекеттик жана СНИПтердин стандарттарын, нормалары, ГОСТору жок болгондугу да. Себебинен да сен мурда 300 квадрат метрге чейин болчу, сен 300 квадрат метрге чейин өзүң үй салганда эч бир неме кылбай эле, экспертизадан өтпөй эле үйүңдө кирип салып жашай берсең болот да. Ал эми азыркы учурда 150 квадрат метрге түшүрүп атат мамлекетчи. Бирок жаңы технологиялардын бирөөсүнүн да снипи жок да. Ошол эле эластиканыкы, ошол эле сэндвич панелдики, ошол эле газобетон, пенобетон, пенополистирол, пенополиуретан технологиялар аябай көбөйгөн да. Бирок анын бирөөсүнүн дагы стандарттары жок. Анткени мамлекет иштеп чыкпай жатат да. Ошол себептен азыркы учурда биз демилге көтөрдүк. Неме кылалы деп, стандарттан иштеп чыкканга мамлекетке жардамдашалы депчи. Себеби биздин мамлекеттин бир да проблемасы бар экен, бул технологиянын ГОСТору чет мамлекетте бар да, өнүккөн мамлекеттерде бар да. Өнүккөн мамлекеттердеги стандарт алып келип эле Кыргызстанга колдоно берсек болот десек, болбойт экен биздин мыйзам боюнча. Адаптация өтүш керек экен да. Адаптация өтүү, ал жогорку кеңеш аркылуу менен өтүп коюш керек экен да. Ал дагы көп убакыт занимать этет да. Бул мындай технология биздин же негизги стандартка жооп бербейт деген эмес да. Бизде ошол стандарт жок да. Дүйнөдөгү стандарт бизде жок болуп атат да. Негизи азыркы кайрада эле жалпы бизнестин көйгөйүнө келсек, мисалы үчүн көп социалдык тармактарды карасаңыз, көпчүлүк кичи бизнес ээлери айтып атат да, мамлекет жардам бербесе бербей эле койсун, бирок тоскоолдук кылбаса экен депчи. Ошол негизи сиз бизнес ээси катары мамлекеттин тоскоолдугун кандай, мисалы үчүн билбейм, эң негизги 3 тоскоолдугун айтып бере аласызбы? Мисалы үчүн мүмкүн текшерүүлөр, ошол сыяктуу. Айтып кеткендей эле бул жаңы нерселерди мыйзамдаштырып, ошолорго бат-баттан мүмкүнчүлүк түзүп берип өнүккөндөчү. Бул бир. Мен кандай десем макул эмесмин да, жана айтып кеткен мамлекет тийишпеш керек бизнес мындай. Андай болбойт да. Анткени дегенде бул мамлекет менен бизнес деген бул үй бүлө деле сыяктуу да. Мындайча айтканда аял күйөөс деген деле сыяктуу да. Экөө таптакыр изолированный бири-биринен жашап үй бүлө курганга болбойт да. Жок, аны деле мисалы үчүн күйгөндөн айтып атат да, ошол мүмкүн күнүгө текшерүү келип тажаган бизнесмендер айтып атат да, аны делечи ошо жардам бербесе койсун деп тийишпесе болду депчи. Негизи ооба, андай да ойлор бар негизиненчи. Бирок менин оюмча мамлекет аябай эле активдүү иштеш керек. Бизнес чөйрөсү менен иштегенде түздөн түз кирип алып, мындайча айтканда полицейскийдин ролунда эмес, ал эми атадай сыяктуу мүмкүнчүлүк шарт түзүп берип аткан мындай катарында, ролун катарында иштеш керек деп ойлойм да. Мен ошондой болсо, например, мисал катары айттым, азыр эле айтып кетпедимби? Бир, бул биздеги чыгарылган өзүбүздүн продукцияларды башка дүйнөгө алып кеткенге мамлекет алыш керек эмесинчи, эле ролун. Например, мисал катары мен кайра эле Турцияны айтып кетип атам. Жанакы промышленный райондо чыккан продукцияны сен маркетинг боюнча, сен сайт ачып, аны реклама кылып сатышым керек деп, араб мамлекетинен же Кыргызстандан клиент табышым керек деп башын ортуп кеткен. Ал бирөө болт чыгарса, ошол болтту чыгара эле берет экен да. Ал эми ал логистиканы, ошол сатууну болсо мамлекет өзүнө алат экен да. Мамлекет кантип алат аны? Адамдардын түрү болот да. Бир адам өндүрүшкө кыйын келет, шарты эмес, укук мүнөзү боюнча. Ал өндүрөт, экинчи адам болсо сатканды билет.
Ал сатканы билген компанияга болсо сатуучу фирма ачканга жардамдашат дагы, чет мамлекеттен өкүлчүлүк ачкан Кыргызстан, мындай мисал катары Кыргызстандан мен филиал ачып иштейм десе, ал мамлекет ага акча берет дагы, ошол жерден фирма ачканга жардамдашат дагы. Анан ошол жана түрк мамлекеттин ичинде түрктөр чыгарган продукцияны бул жерден тил аркылуу сатканга жардамдашат да. Ушундай сыяктуу жолдон иштеш керек да мамлекет, менин оюмчачы. Уларбек мырза, мына мынтип карасак, мамлекет ушу салык төлөөчүлөрдөн көз каранды да. Мамлекеттин өзүнүн акчасы жок. Мисалы, салык төлөөчүлөр, бизнесмендер ошол эле таможнядан товар өткөрүп, мамлекетке акча берет. Ресторан, кафелер, бардык бизнесмендер мамлекетке акча берип, мына мамлекет сиздерге момчу акча, ушу менен окат кылыңыздар, ушинтип тиричиликти мамлекет катары өткөрөлү депчи. Мындай айтканда, мамлекет бизнестен толук көз каранды. Өзүнүн акчасы жок. Өзүнүн акчасы жок. Бирок Кыргызстанда бөлөкчө да мамлекет бизнести кыйнайт да. Жолду көрсөтөт, бирок логикага караганда бизнес наоборот мамлекетти ордуна коюп, өзүнүн кызыкчылыктарын коргош керек да. Анан ошон үчүн бизнес дагы мамлекеттик бийлик курулуп атканда, өзүнө ылайыктуу бийлик курганга мындай кийлигишип эметиш керек да. Өзүнө жаккан бийликти кура алыш керек да. Негизинен ушуга баратабы биздин бизнес? Негизи туура эле айтып атасың, Айдын. Негизи бизнес мамлекетке, бийликке дайыма өзүнүн кызыкчылыктарын лобби кылат да, мындай лобби кылып өткөзүп алат да. Эми бирок азыркы учурда ал лоббилер мындай биз пайдасы эмес, көп учурда зыянын эле тартып келатабыз да, мына ачык айткандачы. Себебинен да ал лоббилер биздики системдүү характер эмес, жеке кызыкчылык мындай көздөгөн көбүнчө лоббилер да. Бул коронавирус болгондо, эпидемия болгондо бир мисал айтып коеюн да. Un маселеси. Эң основной продукт. Биздин местный эмелер бар болчу. Ишкерлер бар болчу, унду чыгарган. Себестоимость кымбатыраак болчу. Бирок Казакстан мамлекетинде деле ошондой, анткени дегенде Казакстан мамлекетинин өзүнүн географиялык расположениясында удобно талап болгон себептен алар көбүрөөк чыгара алат да. Бир учурда лобби болгон. Казакстандык менен Кыргызстандыктын айырмасы жок болуп калган да. Казакстандык объем көп болгон себептен Кыргызстандын ишкерлерин басып коюшту. Азыр көрүп атабыз да. Азыркы ситуацияда Казакстан чегараны жаап салганда, ал лоббинин кандай таасир эткенчи. Ошондой сыяктуу эле бизнес негизи өзүнүн кандай десем, өзүнүн кызыкчылыктарын лобби кылыш керек, туп-туура да. Бирок ошол учурда мамлекет ошол лоббиге дагы туруштук берип, ошонун арасынан туурасы кайсы, туура эмеси кайсы, то есть жеке кызыкчылыгы кайсы бир фирманын же общий баардыгына пайда келтиргенин тандап, мындай жооп бериш керек да. Анан сен айтып кетпедиңби, негизи мындай бизнес жол көрсөтүш керек мамлекетке депчи. Туура эле негизи. Бизнес каалайбы каалабайбы бирок мамлекетке жол көрсөтөт да. Бирок бизнес жаңы нерсени алып келип, ошол мамлекеткечи. Мына мондай нерсе бар экен дүйнөдө. Мына ушул мамлекетте чыгып туруп мондай нерсени колдонсок болот экен дегенде, ошол нерсени кабыл алганга даяр болуш керек да бийликчи мындай. Биздин бийлик болсо мындай аморфный состояниеда да, мындай таптакыр ийилейин, бурлайын деген ниети жок да. Ошол себептен эме болуп атат да. Так менин оюмча бизнес өкүлдөрү баары тең эле айтылат. Биз мамлекеттен кандай десем, мол бизнести курганга жардамдаш деген жокпуз да. Биз куруп аткан бизнеске көмөк көрсөтчү деген сунушту айтып атабыз да. Эми убактыбыз аягына чыгып баратат. Эң акыркыда сиз мисалы үчүн ошол сиз жалпы эле өзүңүздүн эле бизнес эмес, бир ассоциациянын өкүлү катары, мисалы үчүн азыр мамлекетке кайрылууга эмне деп кайрылып кетет элеңизде, эгер буюрса бул карантинда бүтөт, башка убакытта бүтөт, ошондо деген негизи мамлекет кандай жардам көрсөтүү үчүн, Кыргызстанда бизнес өсүү үчүн эмне деген кадамдарга барыш керек? Негизинен бул карантин учурунда бүт эле бизнес. Мен өзүм деле айтып кетем, биз азыр анализ жүргүзүп атабыз да. Кайсыл секторду, кайсыл жерге мындайча айтканда акчаны үнөмдөш керек, кайсыл жакка дагы кайра инвестиция кылышыбыз керек деп, анткени дегенде кризис акыбалынан кийин азыр баарыбыз түшүнүп турабыз. Мындай мамиле башталып кайра рынок иштеп баштаганда көп киши мындай терс таасир этет экенчи. Себеби дегенде биздин менин технология менен көбүнчө курган кардарлар бул чет мамлекетте иштеп аткан биздин мигранттар болчу. Себеби дегенде ошол жактан көргөн, ал эми мигранттарды дагы азыр аябай терс, мындай кыйын акыбалга келип турат.
ошондой эле сыяктуу биз да өзүбүздүн биригип оптимизация кылып кайсыл мындай бириккенибиздин бирден бир себеби бул мыйзамдаштыруу жолун алып баруу, экинчиси болсо биздин кардарларга дагы баасын ылдыйлатып, дагы бир жеңил шарттарын түзүп берели деп атабыз да кризистен кийинчи. Ошондой сыяктуу эле биздин мамлекетке деле менин оюмча отуруп туруп бул паникага мындайча айтканда алдырбай, ар кайсы саясий күчтөрдүн айткан эмесине мындай чыккан ар кандай сунуштар болуп атпайбы? Муну алып биздики билесиз да, тиң маселе болсо эле алып салып анын ордуна коюп сала бермес да. Менин оюмча бул жерде мындай терең анализ жасаш керек го дейм биздин мамлекеткечи. Каяка баратабыз, кандай мамлекет курган атабыз. Дагы бир жолу кайталап кетем да. Саясий жагынан эмес да, а именно экономикалык жагынан кайсыл секторду биз өндүрүшүбүз керек, кайсыл секторду басым жасашыбыз керек деп анализ жасап туруп, анан колуңда бар эмне оокаттар бар экен анализдесең эле анан менин оюмча кийинки кадамдар анык болот да. Ал анализ жок. Кадам кылган Миллион алып келебизби, миллиард алып келебизби, бирок мындайча айтканда тешик бочкага эле суу куйгандай боло берет да, агып кете берет да, каягына агып кеткенин эч кимиз түшүнбөйбүз да. чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда конокто ADEX International компаниясынын директору, СИП панелдер ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Уларбек Бакырдинов болду. Аны менен биз Кыргызстандагы орто чакан бизнестин пандемия учурундагы абалы жөнүндө талкууладык. Студияда алып баруучулар Перизат Сайтбурхан жана мен Айдын Бакытбек уулу болдук.